Лалафо Платиниумга 3-8 менен утулган болчу. Эми талас Шорого 1-3. Нурбакыт Балабасов 21, Рустам Исаев азыр жакшы сокку, дарбазачы албетте аны кайтарып калып жатат. Талас Алпар Шыктымал дегенче дарбазага жетип барып туруп ошентсе дагы бул жерде гол жаратып кетти. Жок. Ооба, гол жаралды. Негедир ушунга аракет кылып атат. Албетте жыйынтыгында мына ушундай чабуулдарды алып калышат. Дагы бир гол. Бул жерде демек Тилек Уланбек уулу ушулго дейм. Талас чабуулга жөнөдү. Жана алыстан сокку. Бир аз кандай блок, өтө сонун блок. Ушул экинчи голду жараткан оюнчу 9-номердеги жана сейф. Болуп көрбөгөндөй керемет сейф дейишкен. Талас тайм-ауттан кийин өзгөчө чабуулга чыгып келди. Дарбаза бош. Тагыраагы дарбазачы албетте Гамзат Арсызбек уулуна калтырып кетти. Сонун комбинация, бирок баары бир гол болгон жок. Кыргызстандык футзалчыларданбы? Албетте мыктылар көп. Ачылар бар. Суперлиганын дээрлик бардык командасында. Азыр сонун сокку менен гол. Алыскы тогуздукка Лалафон оюнчусу Алибек Нурду жеке менчикке чыкмак. Ошол жерде дарбазачы менен, ошондуктан сары кагаз берилген. Жана сокку кеми гол мынакей. Талас үчүн дээрлик жарым сааттай калган болсо, комбинацияны жакшы уюштурушту. Ошол жерден бир нече соккулардан кийин албетте Лалафон аянтында башаламандык орун алып калып, Майрамбек жетти. Таластын оюнчулары жана өзү тепсе болбойт беле. Дагы реакциясы тирүү укмуш, бирок мына кайтарып кетти. Азыр дагы көрдүңүздөрбү? Жарым саат бою бош дарбаза. Кайрадан колуна тийди деп эсептейт. Топту азыр жок. Жана гол пикирлерин жазып жатышат комментарийде. Жана